Азыркы тапта Кыргызстанда жүрөк ооругандардын 51% өлүмгө дуушар болгондуктан илдет менен күрөшүү биримдикти чогуу иштелип чыккан стратегияны бейтаптарга көмөк көрсөтүүнүн моделдерин талап кылат. Кыргызстан бул көрсөткүчтү жакынкы 5 жылда 27%га түшүрүүнү көздөйт. Андыктан дарыгерлер оорунун алдын алууга көбүрөөк басым жасап, жарандарды жоопкерчиликтүү болууга чакырат. Ар бир жаран өзүнүн кан басымын билиш керек. Текшерип туруш керек кан басымын, өзүнүн жанагы кандагы канттын деңгээлин текшерип туруш керек. Жана холестерин деп коебуз, ошону текшерип туруш керек. Өзүнүн салмагын көзөмөлгө алыш керек. Мындай жана сергек жашоо деп атпайбыз. Ошол сергек жашоодун ичинде ошол азыркы мен айткан 8 көргөзгүч, ошол боюнча дагы биз чоң иш аракет жүргүзөбүз. Чек-ап модуль деп азыр бүт Кыргызстанга ошо элге ушундай маалыматты таркатканга чоң иш аракет жасайбыз деп максат койдук да буюрса. Бүгүнкү күндө 20 жаштан 60 жашка чейинки жарандар көбүрөөк жүрөк ооруп кайрылат. ЕАЭП өлкөлөрүнүн баарында жүрөк оорусу жашарды. Белоруссия бул үчүн атайын программа кабыл алып, өлүмдү азайтуу боюнча иш алып барууда. Что есть проблемы с алкоголем, что у нас на очень высоком уровне. Бүгүнкү күндө биз жүрөк оорудан жабыркагандарды биринчи этапта дарыгерге кайрылууга үндөп жатабыз. Оору өтүшүп кеткенде анын кесепети катуу болот. Ошондуктан баштапкы этапта дарыгердин көзөмөлүндө болгон жакшы. Бизде да көйгөйлөр бар. Элибиз активдүү жашоо образына азыраак убакыт бөлөт. Форумга келгендер өз тармагындагы дарылоо ыкмалары менен бөлүшүп, инновациялык технологияларды жана жаңы дарыларды сунуштады. Анда дарыгерлер кардиология жаатындагы ачылыштарды эл аралык стандарттарга жараша бейтаптарга медициналык жардам көрсөтүү жолдору менен бөлүштү. Ни для кого не секрет, что заболевание сердца, жүрөк кан тамыр оорулары өлүм боюнча биринчи орунда турат. Бул өтө кооптуу көрүнүш. Алдын алуу менен гана абалды оңдосок болот. Биздеги оорулуулардын көбү 3-чү этапка жетип калганда кайрылышат. Соо адамда деле эгерде ашыкча салмагы болсо, ал текшерүүдөн өтүшү зарыл. Форумдун алкагында жаш окумуштуулардын сынагы өтүп, жеңүүчүлөр Мирсаид Мирахимов атындагы эл аралык билим берүү грантына жана атайын стипендияга ээ болду. Эртең форумдун адистик бөлүгү башталып, анда дарыгерлер өзгөчө операцияларды жана тажрыйбасында колдонгон натыйжаларды көрсөтөт. Элиза Нурматова, Нуркамил Асанов, Фалато 24.